Ya Bismillah. Erkelep gelelim. Адамдын эмне кыялын билип турат. Булардын тил эле жок. Калганын бардыгын билип турат. Жинин келип барганда билет, сүйүнү барганда билет, үйдөн туруп чыгып келеатканыңды сезет жерде туруп алып. Ушул комуз сенин энчиң, ушул комуз менин энчим түгөнбөгөн. Аттокур Ормонов Өзгөн районунун Акжар айылынын тургуну. Каарманыбыз ушул чөлкөмдөгү эң мыкты саяпкерлердин бири. Жаштайынан эле жылкыга жакын өсүп, колундагы ар бир аттын сырын жакшы билет. Биз барган учурда да ат таптап, аны менен сүйлөшүп жаткан экен. Бирок сал эрке үйрөтүлгөн мага дери. Эркелеп кетет. Азыр силердин уялуу сабыжы кандай бир жакшы тураткандай бир. Мындай турбайт эле, секирип манерге барып, бойдуруп, оонап, бул ат. Ата тайги Бишкектен келген. Жакшы ат деп алып келишип айырга коюп, анан бу жерден ушундай кулун алганбыз. Бул бир укам, кошуналарым укам аты болот. Анан өспүрүм. Өзү кемине жетелек. Аты өзү 4 жаш болуп, тиштери толук болуп, анан азуу сайганда анан кемине жетет, анан ат болот. Анан тапташ керек. Улакка дагы байгелерин билбейм, улакка ошондон ат болуп, ошондо кызмат кылат, аттын кызматын кылат да. Бул азырынча 3 жаш, быйылдан кийин Кудай кааласа 4 жаш болуп кемине жетип, тиштери толук болуп, анан алиги армияга солдат болгон баладай болуп бойго жетип, анан чапса, анан ошондон нараканан кийин өзүнүн кызматын кылат да. Бул азыр ошондой, бул азырынча азыраак 6 ай 7 ай жаш бар, жетиш элек кемине. Ооба, таптап даярлап үйрөтүп бериңиз деп. Эми жакшынакай аттын баласы, кымбат аттын баласы, анан мен өзүм жаман үйрөтүп же мындай чыгынтып алыш жаман булар. Эң жаманы ошол. Чыгынтып бир нерсе жаман адат үйрөнүп алса, чыгынып калган ошо болот. Анан ошо өнөрдү жасай берет да, анан керекке жакшы жарабай коет да. Улакка жарабай коюш мүмкүн, же болбосо бир байгеге чапканга. Анан ошону ошентип албайын деп анан мага алып келип берген. Мен ушуну бир жылдан өтүп калды. Жашырагын алып келген кунамды. Анан бул мен менен азыр үйрөтүп атам. Жакшы тарбиялаш үчүн жаш маалында болсо 1 жаш же болсо 1,5 жаш маалында алып, анан колунда өстүрсө, адам мен мисалы үчүн силер аны кол бала болуп көнөт, характери, кыялдары. Кандай кыялы бар, бардыгы адамга көнүк болот дагы, анан ошо кыялына карап туруп, анан үркпөй турган, жаман адаттарды чыгарбаш үчүн өтө көп бакпаш керек. Айван, кыргыз ата бабабыз айткан, бетинде түгү бар, бу жылкы кичине карып тойсо, бир нерсени чыгарат. Булар ошондой да. Сөзсүз бир өнөрдү табаттагандан кийин же өтө эрке тиштеп, же адам тиштеп, же бирөөгө кол салып, же секирип оюн салып, же тебип турган өнөрлөрдү ошо жашында семизирээк багып алгандан пайда болот да. Анда антпеш үчүн арыгыраак, бирок же бербей койбош керек. Берип жүрүш керек. Дайым жемби, конфет, шоколад булар жакшы көрөт. Жеп көнүп алса ошо аябай үйрөнөт. Жок, антпен десең мына өзүнүн тойту бар, айбандын тойту. Ошолор менен гана убакты саатында ошону берип карасаң, ошого деле булар кайыл. Бирок ошо өтө ашыкча багып, эркелетип, талтаңдатып, анан эркелесең эркелет, талтаңдаба дегендей карап туруп, анан ошо кунанда курут, пыштысында пышыр деген кыргыздын ата бабадан калган улуу сөздөрү бар. Кунанда пышыр 2 жаш. Анда минип алып үйрөтүш керек багы түшүккө. Пышты болгондо 3 жаш пышырасыз, дагы пышыгыраак болот. Асы болгондо 4 жаш, баягы мен айткан солдат кемине жетет. Тиштери толук болот. Тиш кам болсо да булардын кубаты сәл кам болуп калат да. Аттокур аба учурда 59 жашта. Ал Жалал Абад облусунда зооветеринардык техникумду аяктаган. Жылкыга өзгөчө жакын болгон каарманыбыз окуусун аяктаган соң айылга келип, айылдаштарынын кесел болгон малдарын дарылап, ушул күнгө чейин жардам берип келет. Көбүнчө биздин ушу менин кызматым, тирилигим ат менен өскөм. Атам жылкычы болгон. Биринчи мезгилде союз малды илгери кой баккан. Андан кийин жылкы баккан. Анан ошо жылкы баккан маалда биз кичине колго жарап мындай болуп чоңоюп калган үчүн ошо жылкы менен кошо өсүп, анан жылкычынын баласы болуп, анан жылкыда чоңойгонбуз. Анан жылкыда жүрүп, анан окутту. Бир 2 окууга окутту. Бухгалтерияга барды, окуп алды балам.
Үйдө ат бар эле, ат союз маалда ат мингизбейт эле, Советтер Союз. Анан сапкоздун аты минет элек, жакшы карап оңолтуп, кичине көзгө көрүнгөндө эле же бир койчусу же чоң келип алып кетип калат эле, дагы ишке курабыз деп. Анан эле дагы бөлөгөн берет. Ошентип ошондой аттан көз өтүп жүрүп анан аттуу болуп калдым. Кичине кеңирчилик болуп анан аттуу болуп калып анан ошол маалда окутам деди. Окууга барганда эле атым эсиме түшүп баса берем. 2 окуу окутту. Зоо ветеринардык техникумга Жалал Абадка окутту. Ошко бухгалтерия окутту. Анан экөөнүн тең бухгалтерияда азыраак эле жүрүп баса бердим. Анда жашырак. ЗВТда көбүрөөк жүрдүм. 2 жыл окудум. Аны дагы атымы берге келсем эле атымы арыктатып ишкен болот, же ишке салып аткан, же кыйнайт, анан мен атты таштап кете албай анан ошол жерде анан атам багып анан ошол жерде ат менен жашап. Азыр жашоом атта. Аттын көп немесин билем. Ошо немеде окугандыгыман анан көп жыл чарбада, мал чарбада вет адис, вет санитар илгерки союздун немеси боюнча. Мал доктурдун жардамчысы болуп көп жыл иштегем. 15 жыл, 20 жыл көп жыл иштедим. Азыркыга дейин эле. Бирок азыр эми андай неме болбой калган үчүн өзү жекече да чакырышат. Мышыгы болсо да чакырып көрсөтө берет. Ат бияка кой. Анан аларга колуман келген жардамымды берем. Билгенимди билип айтып берем. Анан азыр эми негизги жашоом ушу ат менен, аттын ысык өтүп калса, табы айнып калса, бузулуп калса, от жебей бир жеринен кыйналып атса, анан ошолоруна жардам берем. Ата кесибин улантуу, аны жок кылбай жаштарга үйрөтүү максатында 2022 жылы атайын онлайн сабак баштоону колго алган. Анда көкбөрү оюнуна аттандоону, ат ооруларын аныктоону, таптоонун сырларын, аттын кыялын жана багууну кеңири түшүндүргөн. Бирок ден соолугуна байланыштуу онлайн сабак өтүү токтоп калган. Муну 1 жылга жеткен жок ал. 1 жылга чыдабадым мен, өзүм чыдабай калдым. Курс ачтык, анан балдар окуттум. Көп жерден азыр Түркияда бир окуучум калды. Стамбулдан түрк. Ал өзү негизи кыргыздын ата бабалары кыргыз болгон экен, Рахманкул хандын чеберелери болуп кетет экен. Эми кыргыздын каны бар үчүн анан ошол байланышып азыр ошо экөөбүз байланышып турабыз, ошо неме боюнча сабакта байланышып калганбыз. Анан калгандары дагы эле ошол мен баягы окуучуңузмун деп чалып сүйлөшө берет. Анан неме берип турам, бирок курска неме кыла албай калдым да. Себеби айттым баягы ошо кичине немем табым ооруп, табым жакшы эмес эле анда. Кичине давление көтөрүлүп, кыйналып турган маалым эле көп сүйлөгөндө анан баягындай кайта суроо бергенде чыдабай, ошого чыдабай калып анан неме бере албай калдым, сабак бере албай калдым. Анан улантайын деген оюңуз барбы? Дагы деле улантайын деген оюм бар. Неме болуп калса, немелер ачылса, анан туура түшүнүп неме берсе улантышка аябай кызыкмын. Бирок себеби менин максатым, биз эми мына жашыбыз өтүп атат, мусулманбыз, элхамдулилля. Мусулман адам үйрөтүш керек да жаштарга. Жаштарга дагы кандай билбеген адамга билгенин үйрөтүш керек. Анан биздин жашыбыз өтүп атат, Кудай билет канча жашайбыз. Анан ошо боюнча баягы эгардын сыры турат, жүгөндүн сыры бар, аттын сыры бар. Ошолорду жаштар билип калса, улантып калса деген максатты ачканмын өзү негизги немем боюнча. Анан жакшы эле, көбүнө неме бердим, көбү сүйүнүп неме чалат, телефон чалат. Таластан чалышат. Силерде бизде толтура го силерде ушундай немелер десем, жок. Байкеде сизде кылып сүйлөгөндү мен көрбөдүм эле. Сонун Бисманова жолдошу менен бирге түтүн булатканына 39 жыл болуп, 2 уул 1 кызды тарбиялап өстүрүп, 10 неберенин кадырлуу чоң ата, чоң энеси. Топуктуу айыл турмушунда күн кечирүү менен жолдошунун бул тармакта иш алып баруусун колдоп, сонун бейнеде жылкы жаныбары өзгөчө жагарын айтты. Ажыга барып келди, ажы атабыз азыр. Балдарды жалаңышы ыйман жака тарбиялап, 3 балабыздын 2 балабыз ошо кызыбыздын немеде медреседе окушту. Бул жокто өзүм деле кошо караша берем. Бул жокто саатына карап, от сала турган маал болгондо от салып коем. Мурда жемдеринен берип койчумун жаш маалында. Азыр эми жемпемин бербейм. Чөп салып коем, бул кечиип калса. Саатын билем да, ошо маалда сааты менен карайбыз да. Ошо маалда от салып коем, бул кечиип калса. Жаш кезимде ат менен эле жүрдүм. 5 жыл кайнатам эмеле, жылкычы. 5 жыл Кара Шорого жайлоого чыктык. Бие саап, кымыз тапшырат элек совхоздого. Ошондой эле. 90-жылга чейин ошо неме алдым. Бие саап, саанчы болуп иштедик.
Бир күндүк убактысынын көбү аттын жанында өткөндүктөн анын кыймыл аракетин көз карашынан баарын сезип турам дейт. Атты багып, тарбиялап, буну аябай өзүң жебеген оокатты бересиң, анан сен айтканга көнбөсө урса болот. Эми баягы өтө эле ашыкча бир дейди урбайсың. Сен айткан ишти аткарбай койсо балаңдай да. Ошондо урсаң болот. Ага немеси бар. Сөзгө түшүнөт. Адамдын эмне кыялын билип турат. Булардын тил эле жок. Калганын бардыгын билип турат. Жинин келип барганда билет, сүйүнү барганда билет, үйдөн туруп чыгып келатканыңды сезет, ошол жерде туруп алып. Кабар берип турат даже булар. Кел, мени кара, убакыттан кеч калдың деп баягы жем берген, от берген убакыттары буларда сааты жок. Ошол маалды булар билет. Акыркы жылдары ат жапкан жаштардын көпчүлүгү ат жабдыктарынын сапаттуулугуна көңүл бурбай жатканын айтат. Колунан келишинче бул мурасты жаштарга үйрөтүп, жигиттердин жатка билиши керек болгон ат жабдыктарын атап өттү. Атты ошо мына бир жака минерде, токурда, ошо мынау бөлөк жагынан дагы биринчи мынау эгар от турган жерди тазалап коюш керек. Себеби кокус тердиктен же ичмектен же аттын өзүндө бир нерсе калып калса, мына жерде өтсө ооруп калат. Анан бир жагына кыйшайып же бир немени табат да, өнөрдү биржеке болуп оорутуп алышы мүмкүн. Ошону тазалап туруп, анан кийин атты өзү баардыгын таптаза кылып кашып, эч жерине кир жугузбай, анан мен андан сал этияттанам. Себеби мага неме көп мына жерде. Адам көп, кароочулар көп. Аттокур кандай ат минип алган, аттокур мындай минип алган дешип эле неме кыла берет. Анан ошого сал көзгө немерээк болсун деп мыналарын албай, тазалабай, анан кийин токуп минип алып бастыра берем. Мынау тердиги, ичмектери менен эгар мынау өз биздин Кыргызда илгерки үзөңгү мына стандарт. Мына сары үзөңгү. Анан эгарда Кыргыздын ата бабабыздан калган эгарды мындай алдыңкы бетинде мындай тешиги болуш керек. Буну азыр жок. Эркек адамдын эгарында мындай эгарында мындай тешик болуш керек. Алдында. Ушуну жакшытап көрсөт даже. Бул эмне үчүн? Бул адамдын, эркек адамдын жан жерин түрлүү ударлардан сактап турат. Мына эгардын тешиги. Муну дагы бир мен улуу аксакалдардан укканмын. Мынау боюнча кийин бир мезгилдерде жооп бере тургандагы убакыт келип калат деп коркусунан алиги Алланын алдында. Себеби мына жан жерди сактап алган эмесин деп ошондой неме болуп калышы мүмкүн экен да. Мында ошондой тешик бар. Анан Кыргыздын ошо ата бабабызда кыргыз эгардын ушул жеринде тешиги бар. Калган жактары жыгачтан, анан тери уйдун териси. Ошондой эгар болуш керек. Ушундай эгар токунушубуз керек. Себеби бизден кийинки тукумдарга дагы мынау эң өтө мынау керектүү нерсе калыш керек да. Билип калыш керек да, жаштар билбей калат. Бул боюнча кетсе эгардын кандай экенин билбей орус эгар токунуп алышы мүмкүн. Учурда эки атты таптап жатат. Буларды тарбиялоо үчүн көп сүйлөшүп жанында убакыт өткөрөт. Тулпардын кайсыл багытта жөндөмдүүлүгү бар экенин мүчөсүнөн карап билүүгө болот дейт. Анан көк ат боюнча да маалымат берип коеюн белең. Көк ат деген аттын эң күчтүүсү болот. Муну көп балдар айтып, айге былтыр ошо неме бергенде кээ бирлери ар нерсени айтып тамашалашып жүрдү. Көк атка бирок адам, көк бет адам, катык адам миниш керек. Себеби булар катык ат болот. Энесинин сүтү өтө күчтүү болот. Берки аттардын энесинин сүтүнөн көк бээнин сүтү 2 эсе күчтүү болот деп улуулардан калган ошондой немеси бар. Бир гана айпы ушу жакшы тарбия бериш керек. Жакшы миниш керек. Бир жаман адатка бир үйрөнүп алса, кайра кайтыш болбойт да. Ошон үчүн ошо түсү да ошондон, ошо көктүк ошодон да. Деп ойлойм. Анан жакшы тарбиялап үйрөтүп алсаң, өмүр бою ошо кызматын кыла берет. Кайтыш болбойт булар. Чарчап, талып, бир нерседен кылчактап же болбосо бир картайып, жашы кетип калган маал деле айласы жок ошондой болуп калбаса, болбосо булар кызматты аябай ак жүрөгүнөн аткарат. Чыдамкай, күчү, мыкты сонун атты өзү азыр сынчылар бар, бирок неме кылышпайт. Мындай кээ бирлери өзү мусулман адам антпеш керек. Сынчылыгын үйрөтпөйт.
ilgerki sınçılarday sınçılar бар, элдин ичинде жүрөт. Onu sınçılar билет өзү көбүнчө. Анан бизге окшоп мындай ат менен жүргөндөр жакшы аттын үчөөсүнөн билсе болот. Эң негизгиси булардын 4 туягы. 4 туяк, 4 казык деп кыргыздын ошондой неме сөзү бар, эски сөзү бар. 4 туяк, ошо тулпар туягынан деп 4 туяк тегиз ушу немеге жарамдуу болуш керек да. Сөз кызматка айта турган. Кээ бирлериники мындай бир жагына кыйшыгыраак, кээ бириники мына неме жука болот, мына туяк тырмак турат го. Ошо жукараак болот. Аларда кубат аз болот. Ошолордон тандаса болот. Анан кийин азыркы заманда кулактарынан тандап атышат. Кулагы чоң деп. Ылдыйдан келген аттарда кулак чоңураак. Бирок ошо мурунку биздеги кулагы чоң аттардай кызмат кыла албайт. Анан бою бел кыскараак, бүгүрүрөөк, анан ошондой түрү көп буларда. Бирок эң мына биздин улуттук кыргыздын чоң кулагына жараган аттардын ошо казыгы, мына ничке билек деп коет, мына чачтын астынан айры. Ошол кыскараак болуш керек да, күчтүү атта. Мына кыска болот, мындай болуп. Мындан да кыска болот. Ошол аттын кубаты күчтүү болот. Кубаттуу болот, чыдамкай болот. Улакка дагы, байгеге да ишке салсаңар дагы ошол аттар туруштук жакшы иш берет да, чыдайт. Ат токураба көбүнчө көкбөрү аттарын мыкты таптап эл оозуна алынган. Тарбиялоо учурунда тоютуна, тазалыгына өзгөчө маани берүү керек экенин белгилейт. Башман өткөнү аттын астында өзүнүн кыгы болуш керек, мүмкүн болушунча калың болсо деле майли. Курук өзүнүн көңү. Анан булардыкы өзү мына областта чоң мамлекеттик атканалардыкы 4 метрге 4 метр ошондой стандарт бир ат клеткасы. Ошонун ичинде бош турат. Аны ошо мен ойлойм чоң улуу саяпкерлер же болсо ученый билими бар адамдар эсептеп чыкса керек. 4кө 4 жерде мына ат камалып турса бир ат. Астын чылак ала албайт. Асты курук турат. 4 метрге 4 метр жерде. Анан суук болуп күн жаан чачын болгон маалда немесин алып суу болгон жерин. Анан калган жайып коюп жүрө берсе, ошо менен кыш менен жүрө берет. Анан ошону биринчи ордуна ошону коюш керек. Анан аркасынан жемди эми буларды таптаарда, чабаарда баягындай кылып байлап багып, анан кийин кайра алып чыгып суутуп убакыт кетирбей, минип алып эле кой берип ийбей, айгырга койбой, же болбосо бир оор катык түйшүккө салбай эле убакытты сааты менен минип, жемин убактысында жемей берип. Булардын эң жагымдуу, пайдалуу жеми арпа. Арпа менен беде. Ошону аябай жакшы көрөт. Бирок өтө эле ага бере бербей, бедени кара чөп аралаштырып, кээ бир мезгилдерде өзүнчө өзү каалап калат булар. Ошондой болуп калат. Анан теринен билинет. Тер мындай тер десе ушундай болуп суу болуп, анан куду ушундай болуп кургай берет кайра. Табына келгенде. Табына келе электе мыналар агала болуп, шалтак болуп, мындай кир болуп, бир нерсе болуп, анан ошондой мындай суунун изи түшүп, кирлер чыгып, анан ошондон ал суу илеп болот. Муну азыр мындай табын деле алып атам, бирок тарбиялап атам. Бул эми бөлөк жерде тарбия көргөн, Бишкекте Конуш деген айылда жүргөн ат экен. Анан андан мурун кайда болгон билбейм. Бул ошо жөн эле белки өзүнөн чоң акалары болгон, олорду каралып, бул ошолорду карап эле мындай кызматта жүргөндөй да. Малал менен аябай жакын экен. Койго жакын, ат уйларды көрсө ээчип кете берет. Анан ошо азыр эми андан сал ажыратып, мен мындай немеге өзүмдүн турмушума көндүрүш үчүн суутуп атам, анан суутканча тарбиялап, бастырып минип үйрөтүп атам да. Ошо суутуп аткандын да керектүүсү ошол 2 саат мурун токуп, ас байлап койсоң, 3 күн, 4 күн ошенткенден кийин уже 4-5-чи күндөрү бул өзү даярдана баштайт. Болду, мен бул минет дагы, же чабат, же бастырат, ушу менен алардан ошого көнөт, өзүн өзү суутат, анан суугандан сага жардам болот, өзүнө да жардам болот. Кыргыздын нукура жашоосун, маданиятын журулуштуруп жашаган каарманыбыз комузда кол ойнотуп күү да чертет. Азыркы учурда улуттук мурастарды жаштарга болушунча жайылтып үйрөтсөм дейт. Elim kırgız ençim komuz bölünbөгөн Kol oynoto ergi uçkan göңүл менен
Уккам коштоп санжыргалчу добушуңду. Уккан жанды эргитесин, уккан жанды сергитесин өзүң менен. Бурулай Уламбек кызы, Норуз Ахматалиев, Ошбирим жаңылыктары.